Саламатсыздарбы, жалпы фактки YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Жакында эле Сузактык тургун экинчи аял алып, той берип, ошол эле тойдо эки аял менен бирдей бийлеп жаткан видео тарады. Мына ошол видеодон кийин, окуядан кийин кыргыз коомчулугу экинчи аял алууга кандай карайт сурап көрөлү деп чечтик. Биз менен бирге болуңуздар. Суроо бар эле. Эки аял алууга кандай карайсыз? Эки аял алууга шарият боюнча жакшы эле карайбыз, анан бирок шарият боюнча ушу алыбыз келип эки аялды бакканга эми чубак айтып кетпеди беле. Ошондой кылбай калып калыс караса туура эле го дейм. Негизи шарият боюнча Аллахтын закону да. Аны көпкө түшүндүрүш керек азыр. Көпкө айтканда эми көпкө айтыш керек да. Туура эле карайбыз негизи. Колдон келсе алган эле туура да. А колдон келбесе жөн эле жүргөн оң да. Кыйшактабай деген. Ошо. Биринчи айыл жаман болсо. Мисалы кандай жаман болушу мүмкүн? Эми жаман болсо, түшүнбөсө, жакшы сыйлабаса күйөөсүн, анан экинчи айыл тура. А экинчи аял сыйлайт деп кепилдик бере алабы? Жок, берүүгө болбойт, но аракет кылыш керек. Тура? Сиздин оюңузда жокпу? Я, Сиздин оюңузда жокпу? мен каршы калбадым. Жок, андайга жокмун мен. Бирөөнү сүйөм, бирөө менен жашайм. Каршымын, каршы. Эмне себептен? Бөлүшкүм келбейт күйөөмдү. Шарият боюнча болушу мүмкүн. Азыркы заманда эки аялды багыш кыйын го дейм. Бир аялды зорго багып атасың даже. Чынын айтсак. Акчаң болсо баксаң, пожалуйста, болот. Кандай карайсың, эми ошого жараша да, акчага жараша, чөнтөккө жараша болуп калат баардык нерсе. Чөнтөк жакшы болсо, алса болот, эми шариаттын жолунда 4 аялга чейин уруксат болот да, ошого да. Жакшы эмес негизи. Менин личный мнением туура эмес го эки аялга. Шартына байланыштуу болуп. Леси камсыз кылса эки аялды алса болот. Биринчи бирөөнү эптеп, анан экинчисин алса туура болмок. Каршы, конечно. Макул болбойсуз. Жок, болбойм. Сизчи? Мен дагы. Эмне себептен? Бир бөлөнү, мне кажется, всё равно, эме да. Одна семья должна быть. Чтобы дети были, как бы, полноценные семьи, чтобы росли, потому что ал же тиякта, же биякта эмес деп. Всё равно балдар полноценный семья өскөндө башкача болот го. А уже, мне кажется, психологиясы и этот уже. Сиздин пикириңиз? Мен да каршымын. Анткени бул это же как бир үй бүлөдө айткандай, бир атасы биринеси болуш керек. Бир аялды багыш керек биринчи. Экинчи аялды алганга. Биринчиден бизде мыйзам жол бербейт андайга. Экинчиден туура эмес го деп ойлойм андай. Ой, я бы против была. Неге? Не знаю. Бөлүшкүңүз келбей, кызганасызбы пожалуйста? Ну, разумеется, конечно. Кандай карайбыз эми? Негизи менин оюмда, жеке оюмда. Негизи баягы азыр кыздар көп да, эми чет жакка иштеп кетип атпайбы. Если экөөнүнө тең жакшы бирдей мамиле кылсаң, динде деле бар го баягы. Эки аял алсаң экөөнүнө тең бирдей мамиле кылыш керек депчи. Бир жагына бирөөсүн көп жакшы көрбөй, бирөөсүн кичине ылдыйраак көрбөй, экөөнү бирдей көрсөң анда жакшы болот да. А экөөнү дагы условияны бирдей койсоң жакшы болот. Негизи андай кыла албайм десең анда бир эле аял менен татыктуу жакшы жашап Биздин мыйзамда андай эмес да. Эгер адилеттүү мырза болсо, анан ал эки аял алайын десе, бирок мыйзам жол бербейт. Ал жагын кандай кылат? анда бир эле аял менен жашаш керек. А сиздин өзүңүздүн оюңузда барбы жокпу? Жок, андай деле жок. Өзүм азыр бир да аялым жок да. Биринчи бир аялды жакшыраак багып алып алалык анан. Туура. Рахмат.